Туугандар, амансыздарбы, ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Сиздер менен дагы бир жолугуп турганыбызга аябай кубанып турабыз да. Анан туугандар, мурдагы видеобузда айтканбыз, билесиздер, биз Кытайдагы 100 завод деген бир чоң бир проект баштаганбыз да. Ар бир видеобуз биринен бири кызыктуу болуп кете бермекчи. Кытайдагы өндүрүштөрдү сиздерге көргөзүп, мындай бир элге дагы бир жакшыраак мындай түшүнүктөрдү киргизели деген ой менен баштадык бул проектти туугандар. Бизди колдоп подписка басып койсоңуздар аябай сүйүнүп калмакпыз. Анан бүгүнкү чыгарылышыбыз туугандар, азыр бескарказный мебель же болбосо карказы жок эмеректер жөнүндө сөз кылабыз туугандар. Буяк ыргытайын азыр. Көргөзүп бер. Бирөөсүнү кантип пресстейсиңер дечи мына. Бул бир диван. Мына. Бул кайра жеткенден кийин көрдүңүздөр 3 мүнөт деп айткан, негизи үйлөрүңүздөргө коюп койсоңуздар кандай болот ушул дивандар. You can see. Мына. Буларды көрдүңүздөр, булар бир кишиликтер. Вот мына. Көрсөңүздөр, мына уже диван даяр болуп чыкты. Мына. Кыскасы ушундай. Бу жакта жатсаң өзүнчө уйкуң келет экен, Мен бираз уктап албайм, сен кийинки заводду карай берчи. Кийинки заводду карай берсен. Бул жакта 2 кабаттан турган шоурум турат. Бул жагында болсо завод турат. Экөөнү тең тааныштырабыз. Бул кандай болгон мебелдер? Бул именно туугандар мындай. Биз завод дегенде 100 проектибиз. Бул биз именно заводдорду көргөзөбүз да. Бул эч кандай көргөзмөлөр эмес. Бул өндүрүш, сиздерден өндүрүш кандай чыгат, ошон менен сиздерге колуңуздарга жетип барганга чейин баалары менен бүт тааныштырып беребиз. Биз анда кеттик. Бул мебель кандай мебель? Азыр бир катар көрөлү дагы. Андан кийин заводко кирип кетели, акырында бааларын деп толук айтып беребиз. Анан туугандар, бир эме бар. Мен мурдагы видеомда да айткам. Кимдин комментарийси ушул видеодо көп лайк ала турган болсо, өндүрүш жөнүндө бирок бизге ушундай өндүрүштү чыгарып бергиле деп комментарий калтырыңыз. Кимдин комментарийси эң көп класс алган болсо, лайк алган болсо, бизден ошол кишиге бир чоң бир белек бар. Мен өзүм барып Кыргызстандан барып берем ошол белекти. Анан кийинки чыгарылышта ошол кишинин айткан өндүрүшүнү чыгарып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар, кеттик анда. Туугандар, бул азыр шоурумуну бир-бир көргөзүп коелу сиздерге, чтобы сиздерге понятныйраак болсун, түшүнүктүүрөөк болсун. Мына, момундай болгон мебелдерди чыгарышат. Могул отургандын бул офисный мебель, же үйүңүздөргө деле койсоңуздар болот. Бул мына. Буларда эч кандай каркас деген нерсе жок. Бул жумшак мебель мына. Эч кандай жыгач же темир-семир эч кандай колдонулган эмес. Мына момундай түрлөрү бар. Азыр үстүндө 2-чи кабатында мунун чоң бир шоуруму бар да. Буларда эч кандай эме жок мына. Өзү деле жеңил мына, бир колдо эле көтөрүп атам, көрүп атасыздарбы? Транспортировкага жеңил, бул сынып кетпейт, кыскасы чирип бүткөнгө чейин сиздерге кызмат кылат деген сөз го. Губка эми билесиздер, ал чирибейт да негизи. Бул вечный деген сөз мисалычы. Эми бизди жакшылап карап туруңуздар сиздерге. Бул заводдон эмнелер чыгышыны бир-бир көргөзөлү. Андан кийин производствону кылып туруп, акырында баалары менен кенен тааныштырып берем сиздерди. Мына момундай дивандын түрлөрү бүт чыгат. Бескарказный, карказы жок дивандар. Көрсөңүздөр болот, бир кишиликтери бар. Момундай искусственный кожа менен бар экен. Момундай уголга чоңдору бар. Үйлөрүңүздөргө коюп койсоңуздар кандай болот ушул дивандарды мына. Варианттарды бүт мына тартып чыга эле азыр мына көрүңүздөрчү. Ушулар бардыгы туугандар. Көрүп атасыздарбы? Эч кандай каркасы жок мына. Мен дагы бир жолу көтөрүп көргөзөйүн сиздерге мына. Жеп жеңил, муну ыргытып берсең деле мына. Бул жактан бирөөсүнү сиздерге мындай эле кылып эметейинчи. Мону мына катып туруң. Бул жака ыргытайын азыр. Мына. Эч кандай эмеси жок мына. Бул жакты бир катар көргөзүп коелем. Кандай варианттар чыгат? 2 кишиликтер десеңиз, 2 кишиликтери бар. Момундайлар офистерге кетет. Бул жактарды деле наркоттерин көргөзүп койсок болот сиздерге. Мына. You can see it. Мына. Буларды көрдүңүздөр, булар бир кишиликтер мына. Отуруп алып, үйдүн бир бурчуна коюп койсоңуздар мына. Мояктары
бүт варианттар наличиеде бар туғандар. Азыр сіздер менен мындай кылалы. Производстводан бир көрөлү. Бул кандай болуп ушул формага келип калды. Анан кандай кылып сиздерге жетет. Ошону да бир көргөзөлү. Андан кийин мояктагылардын баарынын баасы менен тааныштырып чыгабыз. Анан тугандар, бааларын укканда чын эле мындай эң Кытайдагы мындай эң эме баа болот да. Мындай баа менен эч ким жеткизип бере албаса керек чынында. Завод канча баа берген болсо, ошонун эле мындай PDF формат эмесини сиздерге мындай эле жөнөтүп беребиз. Ошол завод берген баалар менен эле Кыргызстанга чейин каргосун эсептеп туруп эле Кыргызстанга чейин жеткизип беребиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар, производствону да көрүңүздөр. Акырында бааларын айтабыз, кеттик. Тугандар, бул азыр мына биз производствого келдик да уже, мына. Бул жерде эле шоурум болчу, бул жагында производство. Бул жерде мына губкалар. Мебель негизи момундай нерседен турат. Көрдүңүздөр, ичи ушундай. Губка го. Азыр моякта мына кесилип атат бул. Атайын момунда блок менен эле келет экен дагы, момундай болуп кесилет. Көрдүңүздөрбү? Тенде чоң эме менен эле келет. Анан момунтип формага кесилет. Эми тугандар, мына сиздерге бир жакшы түшүндүрөлү. Момундай эле блок менен келди, чоң болуп эле. Көрдүңүздөрбү? Могулар мына. Мол формага чыккан уже, мына. Бул ичи губка болуп атат, көрдүңүздөрбү? Эми бул губкага келгенге чейинки да процесстер бар да. Бул губканы куйган процесс бар. Аны дагы бул эки заводдон турат экен. Аны экинчи заводдон барып көргөзөбүз. Азыр мояктан сиздерге упаковка болуп кандай болуп кетет. Могу губкалар кантип кесилишин көрдүңүздөр. Андан кийин могу сырттары кандай кийгизилет, ошолорду да көргөзөбүз. Кеттик анда. Бул мына өзүм эле көтөрүп атам го, мына. Изи. Жеңил го. Кеттик анда. Биз менен бирге алып туруңуздар, мына. Момундай болуп келди. Көрүп атасыздарбы? Плотностуна жараша губкалар ушинтип келет. Анан могул жакта, могу сыртына сиздер кааласаңыздар кожаный кийгизилет. Эмесине жараша. Кааласаңыздар беркиндей тряпочный деле кийгизилет. Бул жерде ошол чехолдору кийгизилет экен, мына. Бул бир кишилиги. Олар бир кишиликтер экен. Мына моякта, как көрсөңүздөр болот, уже мебелдериңиздер даяр болуп атат деген сөз го, мына. Азыр момундайга именно момундайына заказ түшүптүр. Мына, көрдүңүздөрбү? Тигилип, азыр могу лобан өзү тигип атат. Момундай болуп тигилет. Уже бул даяр болуп калган процесс да. Ичине момундайлары кадалат экен, чтобы форма чыгарыш үчүнчү. Анан мунун эң бир кызык процесси мунун акырында болот да. Бул эмне десеңиздер, азыр эң популярный болуп аткан жери бул транспортировкага аябай жеңил болуп атат, биринчиси. Экинчиси жеңилдиги болуп атат. Үчүнчүсү бул сынып кетпейт, чирип кетпейт, ирип кетпейт го, кыскасычы. Берки дивандар мисалы сынып кетип ушундай го. Мында андай нерсе жок вообще. Мына. Могу чапталгандарды уже сыртына кийгизип атат. Мына даяр болуп чыккандар могулар. Мына. Жеп жеңил го, мына. Көрдүңүздөрбү? Моягы уже даяр болуп чыгыптыр. Мына момунтип жип менен тигилет. Сиздерге анан бир эме болгон жери ушул даяр болду да. Момундай болобуз, пресс деген процесси бар, акыркы ушул жердин. Ошону дагы өтө кызыктуу процесс, ошону көрөсүздөр. Анан акырында мына мунун ичи бирдей болгону менен момундайынан бөлүнөт. Чехолдорунанчы, ушуларынан өзгөчөлөнө берет го. Кожаный чехол же тряпочный чехол болуп өз-өзүнчө кете берет. Мына. Азыр буякта биз пресс деген процесс бар, транспортировка. Бул бир мебелдин жетиши бир эң арзан болуп атат да азырчы. Берки мебелдер мисалы бир $1000 менен жете турган болсо, каргосу. Булардыкы бир ашып кетсе бир $100-200 менен жетип атат. Ошонусунан жеткизиш эмесинен болгондуктан аябай бат кетип атат да. Могул дивандар жана чыккан процессти көрдүңүздөр го сиздерчи. Ушинтип эле чыгат го мына. Бул бир кишиликтер мына. Кандай болот экен? Бул аябай эмесиге да жеңил экен. Азыр буякта пресс процессти сиздер менен байкайлы мына. Атайын азыр буларды эме деп сүйлөштүк.
бізге атайын көргөзүп бер. Бирөөсүндө кантип пресстейсиңер депчи мына. Момунт эле пленкага салынды. Даяр эле мебель көрдүңүздөрбү? Чехол мехол менен салынды. Кетти уже, могул азыр пресстелет. Сиздер ойлобогондой болуп, кичинекей болуп чыгып калат азыр могу. Ортого салынды. Кетти уже. Тугандар, 2025 жылдын эң трендовый мебели ушул, тугандар. Барыңыздар, көп болуп койсоңуздар болот. Кетти, азыр базылдын ар жактан пресс. Азыр бул жакка уже даяр кылып чыгарат бизге, карап турсаңыздар. Бояктан уже чыгып атат уже. Оралып атат азыр. Тоголок болуп оралып чыгат азыр, карап турсаңыздар. Мындай процесстерди негизи мындай карап турган эле бир өзүнчө бир рахат да негизичи. Опа. О. Мына. Могул бир диван. Кандай болду? Процесс. Опа. Бир нерсесин жыртып алып окшойт. Эле мындай коебуз мына. Уже даяр. Мындай эле коробкага салынат. Азыр коробкага салганын да бир көргөзүп берип коелу. Сиздерге кантип жөнөтүлөт ошону көргөзөлү мына. Могул эле мына. Бир мебель кетти го мында. Бир диван кетти ужечи. Момунт эле скотчтолду, салынып кетти. Бул ошол эң эме болгон жери мунуку мына. Транспортировкага жеңил болуп атат. Тугандар, бул эң трендовый эмесин көрдүңүздөр го, мунун транспортировкага эң жеңил да. Анан ушинтип муну пресстеп алдык дейли да. Анан бул алып баргандан кийин кантип кайра өз формасына келтиребиз десеңиздер, бул 3 мүнөттө өзүнүн формасына келет. Азыр ошону да көргөзүп берели силерге. Лай. Кайра эле мына. Монтип баргандан кийин чечтиңиздер. Кетти, азыр могул. Баргандан кийин кайра эле өзүнүн жанакы эле формасына келет булчу. Мону карасаңыздар, бул килимдей эле болуп калыптыр го мына. Могу бир диван го. Азыр буну кайра ачабыз мына. Мына. Бул кайра жеткенден кийин көрдүңүздөр, 3 мүнөт деп айткан негизичи. Бирок 3 мүнөттө мындай толук өзүнүн эмесинин формасына келет экен да. Бирок ачканда эле уже сразу эле момундай эле өзүнүн формасына эле келип калды, көрдүңүздөрбү мына. Бул эч кандай 3 мүнөттө өзүнө келет деп атат мына. Аркага жыгылып кетпейт. Формасы сакталат. Бескаркасный мебель деген, тугандар, полностью ушул процесс. Эми барыңыздарга кызык болгон эле баалары менен анан могу губка кантип чыгат, ошону сиздерге көрөлү. Кеттиген биз менен бирге болуп туруңуздар. Кызык болгон болсо биздин каналга жөн эле катталып эле коюңуздар, ошол эле жетет тугандар. Кеттиген. Тугандар, бул кийинки процесс болсо, бул негизги процесс да бул. Сырыё кандай келди? Мында чоң губкалардан эле, азыр ичине кирсеңиздер, вообще чоң губкалардан эле кантип диван жасалат. 3D эмелер менен кесилет экен, бүт барын азыр көрсөтөбүз сиздерге, биз менен бирге болуп туруңуздар. Мына. Мындай губкаларда келишет. Губкаларды жөн эле эмеден чыгарып алып келип, бул жерде складтын бекен, складтан бул жерде кесет. Бүт процессти көргөзөбүз, көрүп турсуздар мына. Ушундай эле чоң губкаларда келди. Мына. Ал эми ичини көрө турган болсок, бул жер бир аз шумна болуп калмаса, туура түшүнүңүздөр. Биздин ар бир видео эле негизи производстволордун ичинде болуп атат. Ошол себептен туура түшүнөсүздөр. Бир аз звук маселеси, үн маселеси бир аз болуп калышы мүмкүн. Мына. Мол жагында бүт жанакындай губкалар бүт ушул жерден чыгат. Ушул жерде лекаласы жазалып, бычылып туруп, анан
жанакы биринчи көргөзгөн заводко ошол жака жөнөтүп беришет. Ал жакта сыртыны кийгизишет. Болду, ошол жерден сиздерге кетет. Мына. Моякта негизи губканын түрү көп экен да. Плотный бар экен, бираз мындай жумшагырагы бар. Кыскасы губканын түрлөрү деген ушул жакта. Анан азыр көрүп турсаңыздар, лекала кырктырабыз тугандар. Лекаласы кандай чыгат? Эменин дивандын түзүлүшү кандай бычылат? Анда сиздер менен бирге көргөзөбүз. Биз менен бирге болуңуздар, кеттик. Бул станоктор ушулар бүт кыркып берет. Мисалы, чоң диван боло турган болсо, узундугуна жараша станоктор иштетиле берет экен. Могулар деле иш немелерине. Анан эң бир кызыктуу нерсе мына ушул жерде болот. Могулар дивандын лекаласы бычылып чыккандан кийинкиси могул. Эми ушинтип ушундай түргө кантип келип калды? Кийинки менен көрөбүз, кеттик. Могу кесип атканды көрсөңүздөр. Мына. Бул жакка чертеждор орнотулуп туруп эле чертеж менен эле кесише берет булар. Мына моякта уже кесилип атат. Мына. Азыр даяр кылып чыгарып койгонду көрөсүздөр. Дивандарыңыздар ушундай болуп даярдалат тугандар. Бул жерде кесип даяр болгондон кийин, андан кийин жанакы биринчи көргөзгөн заводко жөнөтүп берилет. Ал жерде болсо даяр болуп чыгат продукция. Азыр моякта 2 диван бир чыгат экен сразу. Бул процесс өзүнчө эле бир кызыктуу нерсе экен. Ортосунда жип сыяктуу нерсе турат, ошол эле кесет экен баарынчы. Тугандар, мына могул жагын көрө турган болсок, операторлор эле бул жактан эле өздөрү эле башкарып коюшат. Мына могул жагында болсо, монитордон эле башкарып турушат. Уже могул кесип туруп, форманы даяр кылып чыгарып берип коет сыртына. Эми жана айтканым эле бул өтө кызыктуу процесс экен негизи. Мына уже бул даяр болуп чыкты. Азыр мояктан эми ашыкча жерлерини кесип алып салышат. Мына көрсөңүздөр, мына уже диван даяр болуп чыкты. Мына. Мояктары мына өздөрү эле алынат экен. Көрдүңүздөрбү? Андыктан мына дивандын эмеси, лекаласы даяр болуп чыкты могул уже. Эми мени жакшылап угуп туруңуздар. Баарына кызык болгон бааларында жана башында айткандай эле, бул завод канча баа берсе, ошону менен эле PDF форматын жөнөтүп беребиз сиздерге, ошол жактан тандайсыздар. Могул жакта болсо варианттар наличиде ушулар бар азыр. Примерно бааларын дагы моякка жазып коюптур. Азыр ушул бааларын тааныштырабыз. Анан мояктагы варианттан бүт баарынын баалары бизге алам деп туруп бирок. Тугандар, биздин да убактыбызды сыйлап коюңуздар. Могулар жакты, мен алам дегенден кийин бизге байланышка чыксаңыздар, биз сиздерге мындай PDF форматыны, бааларыны мындай эле жөнөтүп беребиз. Ошол завод берген баалар менен эле сиздерге жөнөтүп беребиз деген сөз. Анда моякта бааларыны жазып коюптур. 1, 2, 3 деп мояктан эми порядка менен. Мына. Караңыздар азыр. Эми баалары менен тааныштыралы. Могул пуфик деп коет муну. Ушулары 1780 юань. Мен моякка сом менен дагы жазып коем. 1780 юань болду бунусу. Мына. Могул болсо, андан кийинкиси офисный эмелерге коюп койсок болот экен муну. Мунусу 2680 юань. Муну деле көрсөңүздөр болот. Офистерге коюп койгонго аябай. Офиске негизи көп киши келет да, ошол жакта мына бул сынбаган болгондуктан офиске аябай жакшы экен. Анан үчүнчүсүнү көрөлү. 2380 юань. Могул сары турган. Анан эң эмеси могул экен тугандар. Могул метрини 6 метр деди окшойт. Анан моякка Excel'ден жөнөтүп коебуз канча метр экениничи. 7800 юань ушул баары. 1, 2, 3, 4. Узун бир залга коюп койсо аябай жакшы болот. Анан могул сарынын баасы болсо тиги окшош 2380 юань.
Көрдүңүздөрбү? Офистерге аябай ыңгайлуу да. Анан кийинки могул турган эки кара 4200 юань. 4200. Анан жана айтканымдай эле PDF форматы менен толук бааларыңызды жөнөтүп беребиз. Артында турган ак болсо могул үйгө аябай интерьерге жакшы экен да ушулчу. 3880 юань. Көрдүңүздөр, кандай болуп атат туугандар? Жагып атабыз сиздерге биз берген баалар. Мына өздөрү жазып берген бааларды гана айтып атабыз. Жана айтканыбыздай эле, муну эмеден сурасаңыздар бизге берки PDF форматыны жөнөтүп беребиз. Мояктын толук образецтерди. Анан баарына кызык болуп аткан могул 2 кишилик. Бул өзүнчө эле бир эс алдырат го бул. 3880 юань экен ушул. Мына двойка деп коюптур, 2 кишилик мына. Бул 1, 2. Мындайлар менен кошо кетет. 3380 юань. Сом менен бааларını дагы толуктап жазып коебуз сиздерге. Андан кийинки болсо туугандар, могул эң узун экен, могул офиске коюп койгонго 4040 юань ушунусу. Көрдүңүздөрбү? Офиске аябай жакшы, могул эмелери да жакшы экен. Материалы дагычы искусственный кожадан жасалган материалдар. Андан кийинки моунун баасы болсо 2880 юань ушул. Бул 2880 юань. Сом менен баалары чыга берет. Биз эметел андан бул. Андан кийинкинин баасыны 11 болуп болгон. Бул актын баасы 3380 юань. Ушул үйгө коюп койгонго сонун экен. 3380 юань. Андан кийинки бул 1 кишилик. Мына 680 юань экен ушул. Бир өсү элечи. 680. Буякта 2 кишилиги турат ушунун жанында эле. Мунусу 1480 юань. 1480. Сом менен бааларын жазып атабыз туугандар. Кыскасы баалар кандай болду? Бул негизи башка мебелдерге салыштырганда мунун транспортировкасы да эң эмесичи, арзан жетет. Карголоручу. Каргосун дагы примерно биз эсептеп туруп акырында жазып коебуз. Каргосу канча болот? Могу бир мебелге эме кылып туруп жазып коелу баасыны. Туугандар, моягында дагы ушул сыяктуу эле баалары примерно ушундай да мына. Мояктарында деле толтура вариант. Көлөмүнө жараша баасы кете берет. Эми бул жерде дивандан сырткары дагы момундай нерселерди деле жасап коюшат экен анча-мынчачы. Эми основной эме акцент диванга. Так, туугандар, эми бааларын да айттык. Бул кандай чыгат, анда полностью көргөзүп бердик. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Бул болгон эле бул экинчи эле проектибиз болуп атат. Мындан кийин видеолор мындан да кызыктуу болот. Сиздер эми ошол мындан да кызыктуу болуш үчүн бизге бир мотивация болуш үчүн туугандар, бизге жөн эле катталып коюңуздар. Катталып бизди колдоп эле турсаңыздар жетет ошол эле. Биз ушул жылы биздин өзүбүздүн ютубту бир жакшы бир деңгээлге чыгарайын деген өзүбүздүн оюбуз бар. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Кыскасы Кытайды бүт бар жогунан тааныштырып беребиз. Кеттик анда. Моякта жатсаң өзүнчө эле уйкуң келет экен, Мен бираз уктап албайм, сен кийинки заводду карай берчи. Кийинки заводду карай берсен.